Күндүн окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Саат 9-дан 10-га чейин тыңдаңыз. Саламатсызбы, сиз угарман Марал радиосун угуп жатасыз. Алдыдагы 1 саат убакыт ичинде Айлампа программасы менен бирге болуңуздар. Жогорку кеңештин СДПК фракциясынын курамы дагы бир жаңы депутат менен толукталды. Буга чейин президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары болуп иштеп келген, өлкөдөгү таасирдүү саясатчылардын бири эсептелген Алы Карашев парламенттик корпуска келди. Ал эми Карашевдин ордуна мамлекет башчысы өзүнүн оң колу катары эсептеген. Буга чейин президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн жетектеп келген Сапар Исаков ээледи. Бул жаңылык дароо саясатчылар менен коомдук ишмерлердин бийлик менен оппозициянын арасында ар кыл суроолорду жаратып жаткан учур. Маселеге кененирээк биз алдыдагы убакыт ичинде токтолобуз. Программабыздын жүрүшүндө сизде суроо же пикир пайда болсо, анда 680606 телефон номерин териңиз. Мындан тышкары биз WhatsApp аркылуу дагы суроолорду кабыл алабыз. 0708 68 06 06. Ошондой эле Facebook баракчабызга дагы суроолор үчүн орун берилет. Анда студиянын меймандары менен тааныштырып өтөйүн. Алар юридик алимдеринин доктору, саясий талдоочу Бекбосун Борубашев. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Жарандык активист, коомдук ишмер, серепчи Алга Кылычев. Саламатсызбы? Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдохматов. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиздер. Албетте бир караганда кадимки эле көрүнүштө бир депутат мандатын өз каалоосу менен тапшырды, кийинкиси кезектеги тизме боюнча ошол орунга келди. Бирок ошол эле учурда мандат алганына аз убакыт өтүп-өтпөй анан кайра эле андан баш тартышы эмнеге байланыштуу деп ойлойсуздар? Бул мен Баяхунов жөнүндө айтып жатам. Бул Баяхунов мырзанын жеке өзүнүн каалоосу болдубу же мандат Карашев мырзага чыны менен эле керек болдубу? Кандай ойлойсуз? Бекбосун мырза, сизден баштайлы. Мен бул мамлекеттик бийликте келип кеткен орун алмашкан бул көрүнүш нерсе, андан деле бая чоң сенсация кылыштын деле кереги жок. Менимче бул Баяхунов келгенде ызы чуу менен келсе керек эле. Бул чач мына катарыбызда СДПК партиясынын өкүлү отурат, ошол киши дагы кеңири жооп берет го деп ойлойбуз. Ошо келгенде эле ызы чуу болгон, ар кандай бир тескери ой пикир менен келген, ошонун негизинде менимче бул киши өзү эле арыз жазып кетти го деп ойлойм да. Анткени баягы партиянын ичинде партиялык деген тартип деген бар, партиялык демократия деген бар, партиялык баш ийүү деген бар, ошого ылайыктуу бир себептер менен жазып кетти го деп ойлойм да. Ошон үчүн бул эми буга чоң деле мындай бир маселе катары караганда кереги жок го деп ойлойм. Алга мырза. Саламатсыздар. Негизи биз жогоруда байкебиз айтып кеткен пикирге биз да кошулабыз. Эми бул саясий партия бул чоң өзүңүздөргө белгилүү болгондой бүтүндөй мамлекеттин мындай тагдырына, ошол өз өнүгүшүнө, кандай жолго түшүшүнө өзүнүн салымын кошо турган бир инструмент десек болот. Анан баса белгилеп кетчү нерсе, бул жерде баягы өзүнүн саясий ошо партиялык тартип бар, келишимдиктер бар. Бирок биздин партияда мен ачык эле айтып коеюн, келген депутаттар сен кетип кал же мынтип чык деген мисалы андай жок. Мисалы бөлөк партияларга Баяхунов эми өзүнүн каалоосу менен кетип атат. Эми өз каалоосу менен арызчасы өз каалоосу менен кетти да. Анан бул деле баягы саясий өңүттү алып Жок, коомчулукта бир суроо жаралып атпайбы? Эмне үчүн башында ошо мисалы эгер жаңылбасам, ал 2016-жылдын ноябрь айында депутаттык корпуска келген. Мына арадан 2 ай өтүп, кайрадан өзүнүн каалоосу менен кетип атат да. Бул жерде мисалы коомчулукту ойлондура турган бир суроо жаралган жокпу деп көптөр мына ар кандай пикирлерин айтып атат. Азыр Замандаш партиясында пикирин угуп көрбөйлү анда. Сиздин оюңуз боюнча мында бул закон ченемдүү эле көрүнүш, Алга мырза? Бизде баягы раз мени СДПК партиясынын мүчөсү деп суроо берип калдыңыздар, мен так кесе жооп берип кетейин. Мисалы бизде партиялык тизме деген бар. Ошол партиялык тизмеден баягы мыйзам боюнча эч ким аттап же башын бөлөк партиядагылардай заранее эле баягы колдорду жаздырып алып мен добуш ала албай калсам кийинки келет деп мыйзам бузуулар бизде болгон жок. Бул жерде мүмкүн ал депутаттын кетип атканын мен жакшы тааныбайт экенмин, чынын айтсам. Мүмкүн өзү мындай мындан ары депутаттык
ишин алып бара албайм деп ойлодум. Мүмкүн ден соолугуна байланыштуу, эми ал өзү чечти да. ийгилик каалап койбойсузбу? Ийгилик каалап коелу, эми андан аркы жашоосуна. Мен саламатсыздар. Мен ушу сөзүн башында СДПКнын өкүлү деп атпайсызбы, Алга мырзадан сурайын дедим беле. СДПКда парламенттик шайлоодо тизмеде канчанчы элеңиз? 79. 79. Демек Убакыт келе элек экен анда жок, сизге кезек. мен сураганым 79. Демек Алга мырза КСДПнын тизмесин чечпеген адам. Тизмени чече турган адамдар башкалар. Демек бул жерде ким кантип кетип атат, ким кандай арыз жазып атат дегенде Алга мырза жооп бере албайт. Аны баягы Жеңиш мырза, сиз билген анан билбеген адамдар бар да. Ошондой эле замандаш саясий партиясында ар бир партияда бар да. кечирип койсоңуз, Азыр мен эми сөзүм бүтүп алайын анан кийин. Сөзгө бир жооп Сөзгө конок бериңиз. Сизге да сөз берем, Алга мырза. Сөздүн кезе келгенде айтпаса, Эми сиз айтасыз, мен эми сөзүм бүтүрүп алайын деп. Өзүңүздүн баягы замандаш партияңызда болгон нерселерди айтсаңыз туура болот да. Анан бөлөп бирөөнүн эле баягы эмесине. Мен сизге конкреттүү айтып атам, Алга мырза, СДПКнын ключевой мындай чечкиндүү маселелерине сиз кийлигише албайсыз деп атам. Эми аны моюнга алыш керек. Мыйзам боюнча бийликти түптөгөн эл, биздеги мүчөлөрдүн баары мындай нерселер менен Эми жалгыз Макул азыр оюн мен оюнга бүтүп алайын, эми сөзгө конок бериңиз да. Мен сизди жаман, СДПКны жаман деген жерим жок. Кудай урбады, эми сөз угалы да. Мен айтып атам, мындай нерсе замандаштарда да бар, ар бир партияда бар. Мына юридикалык илим теги доктору биз сыйлаган агабыз отурат. Агам саясатта канчадан бери жүрөт. Бул киши билет. Партиянын тизмелери кандай тизилет, ким чечет дегенди билет. Муну моюндашыбыз керек да. Эми айтарым бул Карашевдин келиши, Баяхуновдун кетиши өтө деле олуттуу кадрлык өзгөрүү эмес. Мындай нерсе ар бир партияда болуп келет. Болот. Болуп келген. Анан президенттик шайлоо боюнча атайын даярдалган нерсеби аны айта албайм. Муну мындай чоң бир саясий бир өңүттүү маселе деп ойлобойм. Бул эми партиянын ичинде болуп аткан нерсе. Мен жана сөзүм башында козгогонум, ушу саясий партиянын тизмесин чече турган адамдар конкреттүү айтса, анда ии деп ынанабыз. Баяхуновдун кандай келип кандай кеткенин аны биз билбейбиз, аны ушу партиянын жетекчилери билет болуш керек. Мүмкүн анын өзүнүн себептери бар. Экинчи тараптан да мен айтат элем, ушу саясий партиялар шайлоого баратканда ба тизме түзөт да, тизме түзүлгөндө албетте бөлүнөт. Тийиштүү добуштарды алып келүү, округдардан, участкалардан өзүнүн баягы мандатын алыш үчүн добуш алуу деген. Ошол эле жерде азыр мына акчанын күчү көрүнүп калды, байкап атабыз. Партиянын ичинде ким канча акча чыгарат деген нерселер маселе коюлуп калды. Мына ошолорду канчалык ошо Баяхунов аткара алды деген да бир маселе жаралат да. Мүмкүн кайсы бир деңгээлде өзүнүн округунда, участкасында добушу жетпей калгандыр. Анан болотур деп ноябрда келип 2 айдан кийин мандатын тапшырып берип атат. Эми себептери көп болушу мүмкүн. Аны биз айта албайбыз, аны ошо СДПКнын чече турган адамдар айтат болуш керек. Бизге келген бир топ суроолор бар да. Азыр Бекболсун мырза, мен сиздин баягы серепчи катары пикириңизди уккум келип атат. Угарман, 2-3 угарман ушул суроону берип атат да. Алы Карашев үчүн де депутат болуш жогору кызмат беле же ал үчүн ошо президенттик аппараттын биринчи орун басары болуп, президентке таасирин көрсөтүп туруш жогору боло беле дейт. Эми мыйзам боюнча алсак, Албетте мыйзам боюнча алсак, анан жанагы ар бир кызматтын өзүнүн ыйгарым укугу боюнча алсак, депутаттык мандат жогору турат. Бирок Кыргызстанда баягы күч атасын тааныбайт дегендей, кимде күч болсо, кимде бийлик болсо, ошол тиги өзүнүн ыйгарым укугу төмөн болсо дагы макам деп атпайбызбы? Макам деген статусу төмөн болсо дагы төргө чыгып атпайбы? Ошон үчүн жана элде ушундай суроо болуп атат. Ошон үчүн бул өтө ар ким ар кандай кабыл алат. Эгерде биз мыйзам боюнча алсак, депутаттык мандат жогору, эгерде өзүңүздөр айткандай баягы жогорку бийликке тийгизген таасири боюнча, баардыгын башкарган боюнча, анда туура анда жумуш төмөндөп кетти. Бул бир маселе. Экинчи маселе, бул жерден сөз болуп атпайбы? Кетип калганына таң калып атабыз деп, анткени бул Кыргызстанда бийликтен өзүнүн күчү, өзүнүн арзы менен кетиш бул сейрек көрүнүш. Биз ушул жогорку депутат, жогорку кеңештин депутаттарынан бир колдун эле бармактар жете турган кишилерди билебиз да. Өз арзы менен, өзү менен жазып кеткен бул өтө сейрек да. Анткени бул деген мына менин илдеримде айтып атат, туура бул депутат болуш үчүн көп сен жүгүрүшүң керек, көп акчаң кетишиң керек, көп тияка бияка киришиң керек, көп кишинин астында жүгүнүшүң керек, ачык айтыш керек. Чынбы? Сиздин оюңуз боюнча анда Баяхуновдун деле өз каалоосу менен кетиши көп суроону жаратышат.
жаратат, бирок саясатта соодалашуу деген койт да. Мисалы үчүн айтыш мүмкүн да, мисалы үчүн бүгүн мындай туруп тур, мына айтып көрүп атпайбыз, мына кече депутаттан кетип кайра бүгүн башка бир мамлекеттик бийликке отуруп атышты. Ошон үчүн бул саясий соода болуп кетиши мүмкүн. Бул чындыгында жөнүндө, бул жөнүндө бир кишинин тегерегинде бул чоң бир сөз кылып мындай бир олуттуу маселе катары караштын эле кереги жок деп ойлойм да. Негизи биз айтып коюшубуз керек, бул Алы Карашев деген бул баардык тепкичтерди басып келген мамлекет кызматкер да. Ошо президенттик аппаратта бөлүм башчысынын орун басарынан жөнөкөй адистен бүгүн президенттик аппараттын биринчи орун басарына чейин жетекчисин келбедиби? Чынында мына кечөө оппозициялык өңүттө жүргөн Өрөкшикеш Текебаев дагы баса белгилеп айтпадыбы? Карашев эң мыкты кызматкер депчи, мамлекеттик кызматкер. Анысыганда мен ойлойм, бул Алы Карашевка бүгүн жогорку кеңеште болобу же аппаратта болобу айырмасы жок. Бирок албетте мандаты бар депутаттык орун кичине өйдөрөөк турат да. Себеби көрүп атабыз да, депутат болуп, эгерде чечкүндүү бир кадамдарга бара ала турган болсо, эгерде ошо чече турган бир топко кирсе, анда анын таасири күчтүү болот. Кошумчаңыз жокпу Алга мырза? Бул жерде мен кошумчалай кетиш ба, биз ба, эски көз караштан жаңы көз карашка мындай өтүшүбүз керек. Ошол эле бизди сынап аткан партиялар дагы мен мындай ишенимдүү айта алам. Биздин партияда акча деле көп мындай чечпейт. Мына мен факт менен, мисал менен айта турсак, ошол эле Мээрбек Мискенбаев, Жанар Акаев дагы көптөгөн ондогон балдар акчасы жок. Эми Жанар Акаев боюнча президент пикирин айтпадыбы, Жок, эми партия өзү көтөрүп атпайбы? Биз мындайча айтканда акчасы жок балдарды партияда мисалы депутаттыкка мүмкүнчүлүк болуп атат. Мындай бир да партияда жок. Анан баягы көп эле акчага токтоло бергенде да туура эмес да. Чын-чынына келгенде баягы бул жерде аксакал айткандай бул партиялык тизме деген бар да. Рас эми ушу Алы Азимовичтин партиялык ошо шайлоого тизмеге келип калгандан кийин мындан деле баягы бөйрөктөн шыйрак чыгара бергендин деле кереги жок. Мыйзам ишенимдүү. Баягы биз журналист катары көп депутаттар менен, саясатчы, коомдук ишмерлер менен сүйлөшөбүз да. Азыр СДПКда мына жогорку кеңеште отурган СДПК фракциянын ичинде дагы лидерликти талашуу маселеси бар экендигин ошол эле эл өкүлдөрү өздөрү жашырышпайт. Алар эми массалык маалымат каражаттары үчүн айтышпайт, бирок мындай кулуардан тышкары сүйлөшө келгенде айтышат, андай пикиринчи. Анан кечээ мен бир нече депутаттар менен мындай эфирден тышкары сүйлөшүп көрдүм. Ошондо көпчүлүгү белгилешти, Алы Карашевдин келиши дагы жөн эмес, ал спикерликке даярдык көрүлүп атат депчи. Ушул жаатта оюңуздарды уккум келет. Бул багы мен 5-6 депутаттын кечээ дал ушундай пикирин уктум. Мындай сөздөр боло бериши мүмкүн. Азыр эми чындыгында баягы бир жерден мындай айтканда мындай да, баягы мамлекеттик кызмат өзү экиге бөлүнөт. Бул саясий кызмат, анан административдик кызмат болуп калат да. Мына жогору жакта ушундай сөз болуп калды. Бул кишинин ошо депутат болуп кеткени төмөн түшкөнүбү же жогору чыкканбы депчи. Мына депутат бул саясий мамлекеттик кызматкер болот. Саясий мамлекеттик кызматкердин өзгөчөлүгү эмне? Ал саясий чечимдерди кабыл алат. Жанагы бүт чечимди, бүт саясатты ушулар жүргүзөт. Кандай болуш керек, эмне болуш керек. Ал эми административдик болсо, ошону гана ишке ашкарат, ишке ашырат да. Мына мурун эгерде ушундай кылып карап койсок, ушундай болуп калат да. Бул бир жак, экинчи жагы азыр эми сөзүн ачык айтыш керек, баягы бүткүл мамлекеттик бийликтин негизги точкаларынын бүт баарында КП СДПКнын адамдары отурат. Ошон үчүн бизге баягы коомчулук үчүн көп деле чоң өзгөрүү болуп кетпейт. Эгерде СДПК өзүнүн бир мүчөсүн алып тияка жылдырып, анын ордуна бир мүчөсүн коюп койсо, мисалы үчүн төрага жөнүндө сөз болуп атпайбы? Ал коомго чоң деле жаңылык болбойт. Анткени биз СДПК партиясынын мамлекетке болгон мамилесин, булардын саясатын, жогорку кеңеште жүргүзүп аткан иштерин толук билебиз. Ошон үчүн балким ал активдүү жүрүп кетиши мүмкүн. Же болбосо бир анча-мынча бир жаңылык кириши мүмкүн. Ошон үчүн бул коомчулук үчүн чоң өзгөрүү болбойт. Балким партиянын мүчөлөрү үчүн, ошо адамдар үчүн бир таасирдүү окуя болуп кетиши мүмкүн деп ойлойм мен. Бул жерде сиз айткандай толук мүмкүн. Баягы божомол кылуунун өзү деле өтө туура эмес иш, бирок сиз айткандай ошол эле партиянын ичинде сүйлөшүүлөр болуп атпайбы? Мисалы ошол эле КСДП партиянын айрым депутаттары менен сүйлөшө келсең эле партиянын ичинде лидерлик аз талаш болуп атпайбы? Ошол эле Иса Чынкулович, ошол эле Чыныбаев, ошол эле тиги Асбек Шариповичтер туурабы?
Анан азыр толугу менен СДПКнын ичинде кадрлык кризис жүрүп атат, аны моюндашыбыз керек да. Анан алы караштын деле келгени бекер эмес болуш керек. Эми Баяхунов эле элестетип көргүлөчү, бир 2 ай отуруп эле анан мандат тапшырып алы карашты алып келишти, эмне деген эме. Анан ойлойм мунун артында эми алы караштын келип кетишинен чоң саясат жазуунун кажети жок, бирок менин өзүмдүн жеке оюм бар. Ушу партиянын ичинде мүмкүн жана кадрлык кризистен улам ушу алы карашты алып келиштиби деп. Себеби бүгүн СДПКнын ичинде агайым туура айтып атат, саясий анан административдик кызмат деген бар да. Ошол эле парламенттин ичинде дагы ошо депутаттык корпуста да бөлүнөт да. Тиги саясий ишмердүүлүк менен саясий иш кылган депутаттар, анан балык ооз депутаттар деп коет да. Ошол канчалык тың депутаттар бар экенин СДПКдан көрүп атабыз да. Мүмкүн ошондон улам алы карашып келдиби, партиянын күчтөйлү деген максатта келдиби, ким билет эми. Анын үстүнө алдыда бир чоң өнөктүк турбайбы? Сөз президенттик шайлоо. Азыр Алга мырза сизге сөз берем, бирок азыр байланыштагы угарманды угуп коелук. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угатабыз сизди. Атым Жылдызбек. Жеңишинин мындай өзгөрүшкө эле таң калыштын кереги жок да. Эң башкысы орун алмашкандан сум өзгөрөп, отушунчу кызык болуп атат да. Кыргызда жакшы сөз бар, болгондон бол эле кызык. Мен туура айтып атасыңар, азыр мына Чынай Акунчтебиз башлайса, Төгөмүркөбүз айтат, башкалар деле ушу спикер башка нерселерге талашып, кыйкырышып урушпаган элдин баары коомчулук билип атпайбы? Бирок ошондо деле ойлоп көрсөк, мурдагы эле эки бийликтин адамдардын аркасында ушу жогорку бийлик деле, жогорку кеңештер ошол адамдын тегерегинде эле оюн болуп атат да, Жеңиш мырза. Анан элди ойлогон адам бар, бизге кызык эле болуп калды. Булардын кызыгы деле мени кызыктырбайт, булар анысы келип атат, бунусу келип атат. Элибиз азыр турмушулукта кантип үй бүлөбүздү баксак, кантип экономикадан кризистен чыксак деп атабыз. Азыр президенттик шайлоо келет, ага дагы бул кандай мындай мен айтып коеюн, баягы орусча жакшы сөз бар да, революция пожирает своих детей дегендей. Өзү эле адамдар чаап эле кете берет. Буга эч таң калыштын кереги жок, Жеңишим. Саясат бул ыплас нерсе да. Рахмат. Ошондуктан мен буга көңүл буруштун кереги жок деп ойлойм. Рахмат. Алга мырза сөз сизде. Эми Жеңиш мырза айтып калды, кээ бир оппозициялык маанайдагы депутаттар мүмкүн биздин ушу эң биринчи эле мен баса белгилеп кетейин, мына мурунку созывдагы азыркыдагы СДПК биринчи орунда ынтымагы менен мындайча иш жүзүндө баягы иштерин көргөзүп келет. Ошол эле президенттин коррупцияга каршы иштерин дагы көптөгөн демилгелердин баарын мындайча айтканда СДПК аткарып келди деп муну баса белгилеп келип кетет. Анда СДПК партиясында Жеңиш мырзанын ою боюнча кризис жүрүп атса, анда замандаш партиясынан да кандай болуп калат? Бизде ошондой кризис болуп калса, баягы айта бергенде да бул депутаттар айтып атат деп факт менен айтыш керек да, бул ар бир сөзгө жооп бериш керек адам. Мына могу депутат монтип орун талашып атыптыр, же бул киши айтты мага деп. Мисалы, ич-ара ар кандай пикир алмашуулар, бир сөздөр, өзү саясат өзү эле баягы мындайча айтканда күрөш да. Ич-арадагы өзүнүн баягы жөндөмүн көрсөтүүгө мындай ачык эле жол көрсөтүлгөн. Мисалы, бул жерде Алазимовичпи же Жанар Акаевпи же да бөлөк депутатпы ким мүмкүнчүлүгүн көргөзсө, Кыргызстанга ким бир жакшы мүмкүн бир шарттарды мындай өзүн көргөзүп кетсе, эч деле каршылык жок. Өзүн көргөзүп иштей берсин. Биздеги чуу дегенде эле ким Алга мырза же мени түшүндүбү, же түшүнүп туруп атайын шуну кылып атабы билбейм мен. Сизге катуу тийип атса, тиги таарынбаңыз. Бирок мен сиз жөнүндө айткан жок, мен сиздин партияңыз жөнүндө айтып атам да. Анан мен СДПКны жаман деген жерим жок, мен СДПКнын ичиндеги нерсе болуп атат деп атам. Кризис азыр бардык жерде болуп атат. Мен билбеген нерсени сиз айтып алдырып атпайсызбы? Эми мүмкүн сиз билбейсиздер, мен ошону айтып атам да. Анан экинчи нерсе, мен Алга мырза, эми конкретно сөз, эми сиз маданияттуусуз биринчиден, экинчиден сиз мамлекеттик кызматкер деп коет сизди. Сиз бул жерге мамлекеттик органда иштеген жетектөөчү бир адиссиз. Андыктан сөзгө да конок берсеңиз угуңуз да. Сизди угуп атабыз аягына чейин. Бул кризис жалгыз сизде эмес, СДПКда эмес, бардык жерде кризис болуп атат. Аны сиз кантип эле көрбөй калдыңыз билбейм, бардыгыбыз эле көрүнүп, байкалып, ошону сезип атабыз. Ошону айтып атабыз. Мамлекеттик кадрлык кризис дегенди жокко чыгарган атасызбы? Кадрлык кризис бардык жерде турат. Бардык органдарда кадрлык кризистер бар. Жемне ички иштер министрлигинде генералдардын үстүнө тиги полковникти отурушуп койгонгор кадрлык кризиске жатпайбы? СДПКнын кадры жок экени көрүнүп турат да.
Биз ошону айтып атабыз. Ошон үчүн мүмкүн мына жакында президенттик шайлоо келе атат. Президенттик шайлоонун алдында мүмкүн кандай бир даярдыктар болуп атат деп атабыз. Биз сизди же сиздин партияңызды жамандаган жерибиз жок. Биз конкреттүү нерселерди айтып атабыз. Анан мен баса белгилеп кетем Алга мырза дагы бир жолу. Алга Карашевдин келеби, келбеби, андан саясат жазуунун кажети жок деп атам. Бул жерде болгону мындай нерселер болуп келген партияда. Биз айтып атабыз божомолду. Мүмкүн ошо СДПКда бир күчтүү кадрыңар жок болуп ошону алып келе атасыңарбы деп атабыз. Буга сиз эгерде жогуңуз болсо конкреттүү жооп берип коюңуз, бирок адамдарга асылбаңыз. Могу жанагы бул жерден эми радио угуучуну дагы сыйлаш керек да. Жигиттер ошон үчүн Жылдызбек деген биздин радио угуучубуз чыкты. Бул киши менимче ушу биздин баягы аңгемебизди бир башка нукка буруп атат да. Ошон үчүн сизге Жылдызбек сизге чоң рахмат. Чындыгында бул киши абдан өтө актуалдуу маселе өтүп атат да. Кадр келсин дейт, бирок ошо элди ойлогон киши барбы дейт да. Кеп ушундай болуп турат. Ал баягы Эшмат келди, Ташмат кетти, Асан Үсөнү алмашып атат, андан эч нерсе өзгөрбөйт. Орун алышкандан сум өзгөрбөйт. Ошон үчүн мына бул маселе абдан туура маселе. Ошон үчүн сизге чоң рахмат. Чындыгында кадрлар элге кызмат кылыш керек. Кадрлар партиянын башчысына эмес, бир топко эмес, ошо элге кызмат кылган кадр келсе, ошон жанагы коомдун көйгөйү чечилет. Эми туура баягы бул деген баягы табигый көрүнүш. Келет, кетет, алмашат, ал бардык партияда бар. Ал бүт мамлекеттик бийликтин органдарында бар. Түгүл адамдын турмушу ошондой экен, дагы экен. Ошон үчүн ушундай кылыш керек дагы. Анан эң биринчи кадр тандоодо теги мамлекеттик кадрды эки гана жол менен алып келсе болот да. Биринчиси шайлоо менен келет, экинчиси дайындоо менен келет. Эмне үчүн мына биякта табир илим айтып атат, абдан баягы жеңишиним. Мен буга кошулат элем, бизде кадрдык кризис бар. Bunu moyunga alış gerek. Bu жалкы СДПК эмес, мамлекеттин масштабында. Кадрдык кризис бар. Ошо кризис кайдан келип чыгып калды? Ал деген биздин коомдо таланттуу адамдар азайып кеткенден эмес, ошону тандоо туура эмес болуп калды. Карап көрөлүчү, шайлоо кандай өтүп атат bizde. Bizde Кыргызстанда бийликти сатып алып атышат. Барып элечи базардан картошка алгансып, кой алгансып, уй алгансып, сатып алып, мисалы үчүн мен сатып алгандан кийин мен ошол кайра ошол акчамды ордуна коюшум керек. Жогорку кеңеште болсо партиялар бөлүшүп алды. Андан кийин дайындоо деп коет. Атайын госкадровый служба деген бар. Аякта да биз билип атабыз да, кандай жол менен өтөт, кантип өтөт, тигиндей мындай ака өкө бүт барса бүт ордуна калыптанып калды. Ошон үчүн ушул эки маселени биз жогору коюш керек. Андан үчүнчү да бир маселе бар, кадрдын жоопкерчилиги. Мына кадр деген ким? Кадр деген мамлекеттин башчысынан башталат. Эң жогорку мамлекеттик кызмат. Мамлекеттин башчысы. Мына бизде 4-үнчү президентибиз отурат. Мына быйыл Кудай буйрса 5-чи президентти алабыз. Кимиси жооп берип атат? Биз эмне жыргап кеттикпи? Мына карап көрөлүчү. Мына алыс кетпейли биздин кошуналар. Өзбекстандын эли акыркы 20 жылда 2 эсе көбөйдү. Экономика сөнүп атат. Мына казак туугандар өсүп атат, өнүп атат, атайын чоң программаларды кабыл алышты. А биз болсо ордубузда турабыз. Бизде саясий стабилдүүлүк деген жок. Саясий стабилдүүлүк кайсы жерде болбойт? Кадр начар болгон жерде саясий стабилдүүлүк деген болбойт. Ошон үчүн бул жерде чоң проблема бар. Ушуна токтолуп айтышыбыз керек деп ойлойм да. Рахмат. Дагы бир угарманды угабыз азыр. Саламатсызбы? 30-68-06-06 телефон номерин терсеңиздер болот. Кийинки угарман, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угатабыз сизди. Түз эфирдемин да. Түз эфирдесиз. Бул жанагы партиялар боюнча айтып аттым эле. Бул биздин оюбузча мен эч кандай партияда эле жокмун, бирок СДПК жакшы партия, жакшы иштейт чындыгында. Булар көп партиялар жеңип алдыга чыгат акырычы. Негизи эки же бир эле партия калышы керек. Мен ушуну айтайын дегем. Рахмат СДПКга дагы. Бул сунуш пикир экен. Кийинки суроолорго өтөлүк. Саясаты менен дейт, бирок Сапар Исаковдун кызматтан жогорулашын кандай кабыл алсак болот дейт. Бул президенттик шайлоого даярдык болушу мүмкүнбү деген суроо келип атат. Алга мырза, эми муну дагы сиз менден көрбөңүз, мына угармандарды да сыйлайлы, угармандардын суроосу, Эми албетте сыйлайбыз, анан баягы силерди баягы бирөө эле айтып атыптыр, тиги депутаттар айтып атат деген. Эми сиз деле кулуардан тышкары сүйлөшөсүз, журналисттер менен. Көп маселени негизичи эмне үчүн андай болушу мүмкүн эмес? Мисалы ошону далилдеп бериш керек. Мен эми бирөөнүн аброюна шек келтиргеним жок да, бул болуп аткан, бул баягы мындайча айтканда саясий өңүттө каралуу деп. Суроого жооп берсеңиз азыр. Угармандын суроосуна. Сапар Исаков. Ошол боюнча сурап атат. Эми бул деле азыркыдай жогорку айтылып аткандай эле көрүнүштү. Эми ал жигит мүмкүн жакшы иштеп атат. Көптөгөн мисалы иштерди алып барып келатат. Ошол эле дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда дагы көп бул жигиттин салымын билебиз. Эгерде иштеп атса,
Мүмкүн президент ушул жигиттен бир жакшы бир Кыргызстанга келечекте бир да жакшы салымдарын салат деп ойлоп атат. Эми бул кадрдык саясаттын деле баягы эме кыла берген деле кереги жок да, саясатташтыра берген. Негизи ушул угармандын суроосун тактай кетеличи. Мисалы, талдоочу катары Бекбосун мырза, оюңуз кандай? Бул кадрдык алмашуулар алдыдагы бир чоң саясий жүрүшкө даярдык болуп эсептелиши мүмкүнбү? Мүмкүн. Мында жерде эч кандай баягы деле бир жаңылык катары караштын кереги жок. Анткени чындыгында Кыргызстандагы саясий окуя астта турат да, мына ушул жылдын күзүндө. Азыр эгер жаңылбасам, бир топ партиялар штабтарын түзүп Туура, эч кандай деле башталды. жашыруун эмес, бүт баардыгы ачык эле чыгып атпайбы? Көрө ачык эле биз тиги президентке барабыз деп, шайлоого барабыз деп кошулуп атышат, бөлүнүп атышат, штабтарын түзүп атат, алыс жактан жүрүп кат жазып атат. Ошон үчүн бул чындыгында анткени баягы саясатчынын оюна, мамлекеттик бийлик деген оюна ошо саясат гана кирет да. Анткени саясаттан Кыргызстанда саясат эмне үчүн баарыбыз саясатташып кеттик? Анткени саясий тиги процесске аралашып бийликке келсең, сенин абалың дароо өзгөрөт. Сен бай болосуң, акылдуу болосуң, чиндердин баарысын аласың, байлыкты топтойсуң, мартабан көтөрүлөт да. Анткени Кыргызстанда байуунун, кадимки эле байуунун бирден бир жолу бул бийлик болуп калган. Бат жолу. Мисалы үчүн байуунун бирден бир жакшы жолу бийлик болуп калды. Мисалы үчүн мурун болсо эмгектечи. Эми бул системаны биз өзгөртүшүбүз керек. Керек, сөзсүз керек. Мисалы үчүн мурун бай иш үчүн, жакшы жашаш үчүн сен эмгек кылышың керек болчу. Азыр эмгек кылсаң көп бай албайсың. Балким чындыгында бийликке келсең батпайсың. Мына көрүнүп атпайбыз. Мына саясатта жүргөндөрдүн 99% мен 100 деп айтпайын арасында болсо керек. Биз сыйлаган адамдар, бирок ошолордун бүт барысы байлыкты менен топтогон. Ручканын учу менен кол коюп атып гана топтошкон да. Ошон үчүн мына бул процесс ошого баратат. Бул бир жагы. Экинчи жагы болсо могу жанагы Карашев, Исаков үчүн сөз болуп атпайбы? Мен экөөнү тең эле карайм. Бул менимче баягы Кыргызстандагы экинчи, мен өзүмдүн оюм боюнча экинчи катардагы, экинчи деңгээлдеги саясатчылар болчу. Булардын жогору чыкканы жакшы көрүнүш. Анткени бизде застой деген болбош керек. Мисалы үчүн мына көрүп атпайбызбы? Кээ бирөө мактанып атпайбы? Мен 25 жыл парламентте отурам депчи, бир жакшы иш кылбай элечи. Ошон үчүн бул жаштар көтөрүлүш керек. Бирок ошо келген жаштар дагы, эми булар конечно баягы жаңы генерация. Жаңы генерация деп коет да. Булар дагы ошо өзүнүн жоопкерчилигин түшүнүш керек. Мына келдим, абдан жакшы шарт түзүлдү, ушунча көп ыйгарым укуктарды алды, мүмкүнчүлүктөрүм көбөйдү. Мен эми элге кызмат кылышым керек деген ой менен келиш керек деп ойлойм да. Эми Алга мырзага да сөз берейинчи азыр, Чынында баягы угуучулар баягы мени туура эмес түшүнүп калбасын деп дагы бир сөздү айта кетейин. Туура кемчиликтер бар. Кемчиликтер жок деп мен такыр айтпайм. Мына эми алдыга жылыштар бар. Аксакал айтып атат, жаштар келиш керек деп. Бирок мен силерге айтайын да, ушу Алы Карашев менен ушу Сапар Исаковдун баягы мындай президенттик даярдоого, президенттик шайлоого даярдык деген деле бул туура эмес баягы ойда. Себеби мен далилдеп бере турган сөзүм, мисалы ушул Акаев деле, ошол эле Бакиев деле, эки качкын президент деле ошо бийликти бир колго топтоп алып, мисалы ушу баягы мындайча айтканда үй бүлөлүк же да бир кландык ишке алып барам деген бул өзү эле мындай чоң катыштык экенин бүгүнкү бийлик түшүнгөн. Мисалы президенттин ою мындай бирөөнү мураскерим дайындап кетейин деген ой жок. Мен муну как адамдын өз сүйлөгөн сөзүнөн уккан адам катары айтып баса белгилеп келгим келет да. Кудай буйрса эл кандай президентти шайлап алсак белибизге жараша шайлоо болот да. Тиги мен колдон келишинче мына агайым туура айтты. Биз угуучуларды сыйлашыбыз керек да. Бул жерден жөн эле өзүбүздүн оюбузду алып эле талашып тартыша бербейчи. Анан мен бир жай түшүндүргүм келип атат да. Биз бүгүн Алы Карашев менен Сапар Исаковдун тагдырын же анын көтөрүлүшүн түшүшүн талкуулаган келген жерибиз жок. Биз бүгүн мамлекеттеги саясий жүрүштү келечек күзүндө боло турган президенттик шайлоого даярдык жөнүндө шылтоо катары келип талкуулап атабыз да. Ушул жалпы темага бир эки адамдын орун алмашышы жана алардын келиши себеп болуп атат дегенди эле талкуулап атабыз. Биз бул жерде отуруп алып саясат жазган жерибиз жок. Бул эки фигура чыны менен эле кечөөтөн бери мындай ушул жагдайга бир орусча айтканда повод болуп берип атпайбы, себеп болуп берип атат. Бул жерден биз мен дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Сапар Исаков болобу, Алы Карашев болобу, алар өйдө кетеби, ылдый түшүбү, алардан эч кандай жана Жылызбек агам айткандай сумма өзгөрбөйт.
алардын мага жеке мисалы ысык суугу жок, бул СДПКнын баш оорусу да. Анан бул жерден саясат жасаган жерибиз жок. Бул жерден биз конкреттүү эки нерсени карап атабыз. Биринчи, демек мамлекетте ошол эле учурда айрым партиялардын ичинде кадрлык кризис бар. Ошого байланыштуу болушу мүмкүн. Экинчи, албетте мына агайыма мен толук кошулам, алдыда президенттик шайлоо келатат. Бүгүн ар бир президенттик шайлоого катышам деген партиялар даярдык көрө баштады. Бул алы караш менен Сапар Исаков менен чектелбейт. Айтты койду дебегиле, март-апрелде абдан көп кадрлык өзгөрүүлөр болот. Кадрлык өзгөрүүлөр жөн эле өткөзүлбөйт. Тийиштүү мамлекеттик органдарга тийиштүү керектүү адамдар келип отургузулат. Анан ошолор штабтарды иштеп, президенттик шайлоого даярдыктар көрүлүп баштайт. Бул эми дүйнөлүк практика. Муну дагы жокко чыгарып, муну да талашуунун кажети жок. Мындай нерсе ар бир мамлекетте болуп келген. Ошол эле жогорку кеңештин шайлоосу боло турган болсо, Тайырбек Сарпашев даярдалат. Мына президенттик шайлоодо Тайырбек Сарпашевна биометрикалык паспорттарды бере баштайт. Сарпашев бардык паспорттарды берип бүткөндөн кийин Алы Карашевтар болобу, Сапар Исаковтар деле президенттик аппарат эң күчтүү мамлекеттик орган бүгүн. Парламенттик башкаруу деп мына жаңы конституция кабыл алганыбызга карабастан бүгүн президенттик башкаруудабыз биз. Бүгүн президенттик аппарат эмне десе парламент толугу менен ошону аткарып атпайбы? Демек, бул да жөн алмашуу эмес деген нерсени айткым келет да. Азыр биз кыска жаңылыктарга орун берелик, андан кийин программабызды улантабыз. Сиздер 68 06 06 телефон номерин териңиздер. Мындан тышкары дал ушундай эле, бирок башында 0708 коду боюнча WhatsApp номерибизге дагы суроо пикирлерди калтыра аласыздар. Программабызды улантабыз. Биз алдыдагы саясий жүрүштөр тууралуу талкуулап жатабыз. Студиянын телефону 68 06 06. Биздин студиябыздын меймандары менен сиздерди дагы бир тааныштырып өтөйүн. Алар юридик алимдердин доктору Бекболсун Борубашев, жарандык активист, коомдук ишмер Алга Кылычев жана Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдахматов. Мындан тышкары Фейсбукка дагы бир нече суроолор келип атат. Негизги алдыдагы жана биз кадр саясаты, кадрлар баарын чечет деген жагдайга токтолбодукпу? Көп угармандар ушул алдыдагы президенттик шайлоо боюнча кызыгышууда да. Азыр көп жерлерде мына штабтар түзүлө баштады. Кандай болот? Биз кандай өткөрүшүбүз керек? Кимди тандашыбыз керек деген суроолорду коюп атат да. Мен ошолорду жалпылап берип атам. Азыр бирок ага чейин байланыштагы дагы бир угарманга кезек берели. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Угатабыз сизди. Менин атым Нурбек, Бишкек шаарынан болом. Угатабыз сизди. Менин оюмча ушул биздеги негизги оору мамлекеттүүлүк деген түшүнүктү биз тууганчылык деген, партиялык деген түшүнүк менен алмаштырып алганыбызда болуп атат окшойт да. Себеби бүгүнкү кадрдык алмашуулар баягы орун алмашуудан сум өзгөрбөйт болуп эле бир партиянын кызыкчылыгы, жеке адамдардын эртеңки келечегине болгон фундаментин түптөө деген эле маселе менен кетип атпайбы? Чындыгын айтканда жанагы угарманыбыз Жылдызбек мырза айткандай, бир мамлекетти ойлогон, элди ойлогон, эртең элдин өзгөрүшүн ойлогон бир дагы бийлик башында адам жок болуп атат да. Биздин негизги оорубуз ушул болуп атат окшойт да. Рахмат. Бүгүн ал жерге Алы Карашевы келеби, Сапар Исаковун алып келип коебу эртең, андан эч нерсе өзгөрбөйт, андан айырмасы жок. Ошол эле жанагы депутаттын кетип калышы, бул башында эле ошол депутат келгенде абдан чатак болбоду эле. Бул соттолгон мурда. Кылмыш иши козголуп, ошо соттолгон адамды депутат кылып алып келип койду ушул партияда, башында эле айтылды эле. Эч нерсе ал элдин пикири, коомчулуктун пикирин уруп да койгон эч ким болгон жок да. 2 ай депутат кылып отургузуп, анан 2 айдан кийин кайра кетирип коюп атат. Рахмат. Бекболсун мырза, сизден баштайлы, Эми Нурбек огучубузга мен толук кошулам да. Чындыгында мамлекеттүүлүк дегенди биз баягы өзүнчө бир кичинекей топтун кызыкчылыгына буруп койдук. Мамлекет деген эмне? Мамлекет деген бул коомдун саясий уюму. Бул партиянын саясий уюму эмес. Бир кландын, бир аймактын. Ошон үчүн мына бул Нурбекке мен толук кошулам. Бул абдан туура маселе. Мына ошо баягы түшүнүктөр алмашып калган негизинде, себебинде башкаруу системасы да бизде өзгөрүп кетти. Мисалы үчүн башкаруу система, кадр жөнүндө болуп атпайбы? Мына президент ошо кадр. Негизги башкы мамлекеттик кадрда ошолор кандай башкарат? Башкаруунун ар кандай жолу бар. Мисалы үчүн демократиялык жол менен башкаруу, анан демократияга жатпаган жол менен башкаруу да. Мен ошо Нурбек мырза мага талапташ болуп турат, баягы ой пикир боюнча. Мен дайыма айтып келем да, Кыргызстанда демократия жок деп. Кыргызстанда сөз эркиндиги бар.
Бирок бул демократия эмес. Мына азыр бизде демократиялык башкаруу деген жок. Мына кечээ биз бирдеме болсо эле Акаевди, Бакиевдерди айтабыз, үй бүлөлүк депчи. А бүгүн партиялык башкаруу. Айырмасы эмне? Кечээ мен бала бакырам, агайын, тууган, кайын журтум, куда сөөгү менен башкарсам, бүгүн ошолорду эле партияга киргизип коюп эле партиялык жол менен башкарып атам. Ошон үчүн башкаруунун демократиялык жолун өтүшүбүз керек. Ошон үчүн кеп ким келди эмес, бизде кандай башкаруу болуш керек. Анан эң негизги маселе Кыргызстанда эл бийлигин орнотуш керек, демократияны орнотуш керек. Мына ушул маселени көтөрүп атабыз бул бир жагы. Экинчи жагы, мына биз бир эме болсо эле азыр ар бир партия ушундай да, ар бир адам ушундай да. Мисалы үчүн мен келгенден кийин бүт бардыгы жыргап калды деп айтат. Аны биз көрүп жүрөбүз. Мына экинчи биздин радио угарман айтып атат, азыр элди ойлогон киши жок деп. Буга да кошулам мен. Чындыгында элди ойлогон киши жок. Анткени элди ким ойлойт? Эгерде мен мандатымды сатып алып келсем акчама, өзүм акчама, мен өзүмдү ойлойм. Мен ошол жанагы кетирген эмемди, каржыларымды, акчамды толтурушум керек кайра. 2-3 эсе. Ошон үчүн ошондой система түзүп алдык. Ошон үчүн биз президенттик шайлоого барганда ким президент болот эмес, кандай президент болот. Саясий системаны өзгөртөбү, элди ойлойбу, же баягы эле өзүнүн партиясын, мисалы үчүн президент да бир партиянын заложниги болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн партия айтат, биз сени президент кылабыз, сени мени тигиндей кыласың, тигини мындай кыласың депчи. Ошондой болбош керек. Ошон үчүн биз эмне кылыш керек? Ошон үчүн мен башында айтып кеттим, мамлекеттик кызматкерди кызматка алып келүүнүн 2 гана жолу бар депчи. Бул биринчи шайлоо, экинчи дайындоо. Мына ушул 2 системаны тең биз кайра карап чыгышыбыз керек. Азыркы шайлоо системасы коомдун талабына жооп бербейт. Туура, кээ бир партиянын талабына жооп бериши мүмкүн, бир ууч адамдардын талабына, кызыкчылыгына жооп бериши мүмкүн, бирок коомдун талабына жооп бербейт. Ошон үчүн бизде кадрлардын жанагындай начар болуп аткандыгы ушул. Мына биздин азыркы президентибиз деле мындан бир 10 чакты жыл мурун айткан, ак үй көргөндүн баарысы ажыдар болуп калат экен депчи. Ошон үчүн жанагы ажыдардын пайда болуп аткан себебин карап туруп, ошону жоготуш керек. Нурбек, сизге чоң рахмат. Негизи президенттик шайлоо жөнүндө да кеп болуп кетпедиби? Биздин талкуубуз барып эле ошо президенттик шайлоого даярдыкпы же эмне деген сөз болуп атпайбы? Кыргызда жакшы бир сөз бар да, кылычтар ким байланат, чабарына келгенде кимиси шайланат дегендей болуп атат да. Анан теги бөдөнөнүн үйү жок, барган жери бытылдайт болуп эле азыр бул жерде отуруп эле бытылдап атабыз да. Чынын айтканда президенттик шайлоолор жөнүндө бир карап көрөлүчү тарыхты. Мына 1991-жылы Акаевди саясий элита тандап келген. А жерде элдик катышуу, элдик тандоо болгон эмес. 2005-жылы Акаевдик режимге каршы чыгып, Бакиев баягы манты жеп аткан жеринен келди деп ошо төңкөрүштүн башында турган саясатчылар айтып жүрбөйбү? Капысынан келип такка ээ болду да. 2010-жылы элдик революциянын жыйынтыгы менен 1,5 жылга Розакан Отунбаева шайланды, конституция менен кошо. 2011-жылы президенттик шайлоодо Текебаев Өмүрөкчүкевич өзү баса белгилеп айтканда, аны баардыгы моюндап атат. Ал кезде революциялык партиялардын үстөмдүгү менен саясий атаандаштык болбой калып, Атамбаев Алмаз Шошенович бүгүн президент болуп шайланып отурат. Эми могу боло турган президенттик шайлоо өтө курч, анан кызык өтөт да. Мына ошого даярдыктар азыр ар бир партияда болуп атат. Ошол эле СДПКда, ошол эле тиги Республика Ата журтта, ошол эле Өнүгүүдө болуп атат. Бардык, ошол эле Темир Эркинбаевич даярданып атат бардыгында. Мына жакын арада штабтар ачыла баштайт жерлерде. Февраль-март айларында партиялардын съездери өтө баштайт. Ошол жерлерде анан талапкерлер чыга баштайт. Талапкерлердин тегеретесине адамдар бирге баштайт. Ошол эле учурда бийликчил партиялар, бүгүн бийликчил партия ким? СДПК. Бүгүн демек ошо СДПК дагы өзүн даярдыгын көрө баштайт. Бул эми мыйзам ченемдүү нерсе. Анткени бийликке келген партия бийликте калууну умтулат. Партиянын негизги максаты, саясий партиянын максаты бийликке жетүү, жана партиянын максатын ошо бийликке жеткенен ишке ашыруу да. Демек бүгүн СДПК дагы өзүнүн бир кадрлык саясатын жүргүзүп, тийиштүү адамдарды коюу менен президенттик шайлоого да даярданып баштайт. Мына март-апрелде СДПК деле съезди алыс эмес болуш керек. Демек кийинки президенттик шайлоодо мен айтат элем, агайым эң туура айтты, мына Нурбек мырза дагы угуучу айтпадыбы? Акчанын күчү болбош керек да. Бул жерде эң негизги сапат президент боло турган, болочокто президент бул ыйман, адептүүлүк, анан жоопкерчилик. Биз демократия, эркиндикте эле баардыгын эле укугубузду билип эле милдетибиз, жоопкерчилик билбей атпайбызбы? Анан мен ойлойм, президенттик шайлоодо мына март-апрелде уже ачыкка чыгып калат. Кимдер чыгат, кимдер топтолот, кайсы кадрлар келет деп, дагы көптөн кадрлык өзгөрүүлөр болот. Мен дагы бир айтам, Алы Карашев болобу, Сапар Исаковдун келишиби, ал жалпы элге эч кандай таасирин деле тийгизбейт.
бул ошо тийиштүү саясий партиялардын, саясий топтордун кызыкчылыгында таасирин тийгизиши мүмкүн. Алга мырза, сөз сизде. Азыр байланыштагын угуп коелук, угарман. Саламатсызбы? Дагы бир жолу саламатсызбы. Саламатчылык. Эки суроом бар. Менин атым Нурбек, жаңы Бишкектен чыктым. Экинчи сурооңузду айтыңыз. Экинчи суроомду айтып коеюн. Экинчи суроом мына Акаев менен Бакиев жөнүндө сөз болуп атпайбы? Бул биздин саясатчылардын оорубузду болуп калды да. Качанкы кеткен Акаев, качанкы кеткен Бакиевке шылтамай. Болду, алар кетти. Алар Алланын алдында өзүнүн жазасын алат. Бүгүнкү күндө дагы алып атат. Өзүнүн элине келе албай, жерине келе албай, бир туугандарына топурак сала албай атат. Жаза деген ушул да. Биздин кийинки келечегибизди ойлогон мына азыркы бийликтегилер ошентип кошомат кылып олтурушуп, өздөрүнүн башындагы адамды дагы ошентип качырып албайлы. Ошентип анга түртүп албайлы деп. Экинчи сурооңузду айтсаңыз, кыска бериңиз. Экинчи суроом Алга мырза деген отурат. Мына ошол жигитке менин суроом коомдук ишмер башка деп тааныштырып атасыңар. Мындай ишин дем уккан жерибиз жок эле кызматта. Бул кайсы мамлекеттик кызматта иштептир? Кантип коомдук ишмер болуптур? Ушул суроого жооп бериңиз. Рахмат. Жооп берип койсоңуз, Алга мырза да сөз. Биринчиден баягы сөзү так айта турган болсо, бул жигиттин албетте пикирин сыйлаш керек. Ар бир адамдын мисалы граждандык укугу деген инсандык укугу. Негизинен баягы өзгөрүүлөрдү дагы келе жаткан жылыштарды дагы мындай айтып кетпесе болбойт. Мисалы, эгерде ошол Акаевчылык же Бакиевди туурап, ак жолдо эле бир эле партияны ак жолдо алып келбеди эле. Ошо СДПКда деле ошол эле Өмүрбек Текебаевди деле баса белгилеп айтып коеюн, толук күч бар болчу. Эч бир партияны киргизбей койгон. Бүгүн кичине баягы көч бара түзөлөт сымал. Акырындан ушу баягы мурунку ошол эле ата журттун деле келиши, ошо Бабановдун партиясы келиши, бүгүн баягы ошол эле Акылбек Жапаров баштаган партиялар келиши, бул деле баягы демократиянын акырындан кетиши да. Негизи бул жигитке жооп берип коеюн, мен өзүм мамлекеттик ишкана Дандын жетекчиси болом. Коомдук ишмер деп мен өзүмдү эч качан айтпайм. Мен ушу журналисттер, саясатта жүргөн адамдар ушундай чакырып өзүлөрү ушу гез журналдарына жарыялап жүрөт. Мен өзүмдү жөнөкөй эле Кыргызстандын жараны, мүмкүн жарандык мындай позициям. СДПК партиясынын мүчөсүсүз, Мүчөсүмүн. Бекбос мырза, оюңуз барбы? Жөн бул баягы туура, Нурбек тууганыбыз туура айтат да, баягы биздин болсо эле Акаев күнөөлүү, Бакиев күнөөлүү деген биз тактатышыбыз керек. Андан бери 7 жыл болду. 7 жылдан бери көчтү оңой албагандан кийин аны унчукпай эле кетип калыш керек. Ошон үчүн бул бир жагы. Экинчи жагы мен мындай деп айтат элем да, азыркы бийлик эмне үчүн Акаев менен Бакиевди айтат? Анткени азыркы бийлик ошо Акаев менен Бакиевдин ишин улантып атат. Балким формасын өзгөртүп койду. Балким эмес, точно. Бирок ошо баягы башкаруунун негизи ошол ойдон калып калды. Аны өркүндөтүп атат. Мисалы үчүн мына карап көрсөңүздөр, мен адис катары айтайын да, биздин баш мыйзам 10-жыл өзгөрдү. Өзөгө өзгөргөн жок. Формасы гана өзгөрдү. Демек, азыркы бийликке 93-жылы кабыл алынган баш мыйзам майдай жагат. Просто өзүнө гана ыңгайлатып койду, ошон үчүн булар. Бирок сиз өзгөрүүгө каршы болгон эмессиз да, туура? Өзгөрүү, анткени аякта жакшы жактар бар. Жок деп айтыштын кереги жок, жакшы жактар бар. Бирок түп тамырдан бери өзгөрүп, баягы коомчулукка мындай бир жакшы жыйынтык бере албай атат да, бул бир маселе. Экинчи маселе, шайлоо системасына өтүп атпайбызбы? Шайлоо системасын кантип оңдойбуз? Мисалы үчүн бийликте турган партия сөзсүз бийликке калат. Анткени шайлоону ким өткөзөт? Ошол эле. Тиги президенттин аппараты өткөзөт, өкмөт өткөзөт, жогорку кеңеш. Административдик ресурс боюнча. Административдик ресурс десе эле биз ойлойбуз, барып жүгүрүп барып айыл өкмөтүн депчи. Жок, булар эң биринчи бүт баарын өзлөрүнүн ыңгайлашып даярдашат. Даярдап туруп анын өзлөрү өткөзгөндөн кийин демек баягы Кыргызстанда бир жакшы эмес көрүнүш пайда болуп калды, элдик төңкөрүштөр. Бул эл баягы жыргагандан барган жок. Анткени мындай мыйзамдуу жол менен, демократиялык жол менен бир добуш, таза добуш берип бийликти алыш мүмкүн болбой калды. Ошон үчүн биз жалгыз жанагы баягы келе турган кийинки ушу президентибизди жакшы президент шайлап алыш үчүн биз бүт системаны, шайлоо системасын, шайлоо мыйзамдарын, анан шайлоону ким өткөзүүчү мамлекеттик органдар болобу, же коомдук бир кээ бир мамлекеттерде, мисалы үчүн мамлекеттик бийлик шайлоо системасына катышпайт. Башка бир күчтөр өткөзөт да, ушундай бир жолго барбасак биз болбой калдык. Тиги кошумчам бар эле да.
жакшы кеп болбоду угуучудан Акаев Бакиевичи депчи. Негизи эле бул сөз баягы адамды кыжырын келтирип калды да азыр коомдунчу. Себеби Акаев Бакиев деген сөз токтош керек. Себеби бийлик түбөлүк эмес. Мына эртең президенттик шайлоо болот. Bir жарым жылдан кийин 7-8 ай калды. Азыркы президент алмашат. Анда эртең Атамбаевскийлер деп да айтып башташат. Ошон үчүн бүгүн бийликти карап көрсөңүз, мына агай мен толук кошулам. Бүгүн бийликтин сырт эле алмашкан мен ичи толугу менен эле ошол кишилер түзүп атпайбы? Кыргызстанда bir 150 эле үй бүлө бар. Ошолор эле бийлик алмашып бийликке келип атпайбы? Бул эмне кадрлардын жетишсиздигинен болот? Бул деген жок, бул деген жанагы капиталисттик түзүм ушул да. Кимдин капчыгы күчтүү болсо, кимдин таанышы болсо, ошол бийликте болот деген нерсе болуп атпайбы? Мына шайлоо мыйзамы жөнүндө айтып атпайбыз? Шайлоо жөнүндө мыйзам, Шайлоо жөнүндө мыйзамда бул жергиликтүү кеңештердин алдында шайлоого өзгөрүү кирди. Жоопко тарталы деди. Жоопко тарталы дегенде республика ата журт менен өнүгүү каршы чыкты. Туурабы? Жанагы 5 жылга чейин камайлы деп. Туура, мен да кошулам. Анда 3 нерсени киргиш керек. Эки чоң нерсени киргиш керек. Шайлоо жөнүндө мыйзамга, жана добуштарды сатып алуу боюнчачы. Добуштарды сатып алгандарга, анан добуштарын саткандарды жоопко тарталы. Ошол эле учурда бийликчил партиядагы жоопкерчилигин алсын да, анда жана административдик ресурсту колдонгонду дагы 5 жылдан 7 жылга чейин кеселик. Айыл өкмөттөрүн, аким, губернатор, министрлер мына ошондон анан адилеттүүлүк болот да. Азыр дагы бир угарманыбыз мындай өзүнүн каалоосун жөнөтүп тур да, ар бир адам эле дейт, ишенбеген кишисин өзүнүн командасына кантип топтойт, анан бийлик деле жакшы иштеп атат, билбеген адамга кантип ишенип коюшса болот, ажоонун командасына ийгилик деп койгон экен. Албетте ар кыл пикирлер бар, мен бардыгын тааныштырууга аракет кылып атам, бирок угарманга да кезек берелик. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Угатабыз сизди. Шаарынан Бактыгүл. Мен мындай эме айткым келет да, баягы Кыргызда жакшы макал бар эмеспи? Койчуманың көп болсо койлорың арам өлөт. Кыргызстан как раз ушундай жагдайга туш келип калды да. Мен Новосибирск областында 6 миллион калк бар экен, аны бир губернатор менен бир мэр тейлейт да, а бизде болсо целый структура и проблема чечилбейт. Бул жерде отурган меймандарга суроо бергим келет да, качан саясий партиялар биригет? Ошо 6 миллион калкка 50ден ашык партия керекпи? Саны бар сапаты жок партиялар биздин, мне кажется, элдин башын айлантып бүттү. Анан экинчи кадрлар боюнча, баягы уголовный кодексте сөз бар эмеспи? Безнаказанность порождает преступление деп. Качан биз жетекчилер ишти алдыга жылдырбай талкалаган жетекчилерди жазалайбыз? Рахмат. Рахмат сурооңузга. Негизинен бул эжекебиздин пикирине мен да кошулам. Негизи келечекте могу саны жок, сапаты жок Бекбосун байке айтып кеткендей 200 партия деле Кыргызстанга кереги жок да. Бир көз караштарына, окшош программаларына баягы биригип алып эле, мамлекеттик кандай оңойбуз деген программаларына биригип алып эле, келечекте 1, 2, 3 эле кийинки шайлоолордо калыш керек деп ойлойм да. Конкреттүү сунуштар менен. Азыркы эже айткандай эми ал деле эже мүмкүн тааныш эместер, мисалы президент мындан 2 жыл мурун коррупцияга шектелген адам. Эгерде мындай өмүр бою баягы мындайча айтканда мурун 20 жылдан кийин срок давности деген жоголуп кетчү эмес беле. Ал мамлекеттик ишкерлер, именно мамлекеттик кызматкерлер коррупцияга шектелсе, өмүр бою ал эми мөөнөтү мындайча айтканда өмүр бою мөөнөтү баягы кандай айтат кыргызча мөөнөтү мындайча айтканда чексиз болот да, мезгилсиз болот да. Бул дагы ошол баягы биздин президенттин туура эле саясатта баратканы эртең даже мен урдасам, ошол президент өзү тууганым урдаса эртең да жооп берсин деген мындай келечекке жакшы кадамдар деп айтсак болот. Бекбосун мырза. Эми бул жерде мындай биринчи Бактыгүл биздин радио окуучубуз абдан жакшы айтып атат. Мисалы үчүн бийликтин структурасы өтө чоң депчи, чоң чындыгында. Эгерде бул мен илдерин билбей калышым мүмкүн, баягы КПССти сындаган, ушундан сындаганда, мисалы үчүн КПССти абдан чоң бийликтик аппарат болуп кетип депчи. Азыр бизде дагы эле 4 тепкичтүү башкарда турабыз. Биздин парламенттин санын караңыздар. Бизде 2 өкмөт бар, 2 парламент бар. Анткени өкмөттүн үстүндө турган президенттик аппарат, парламенттин үстүндө турган президенттик аппарат болуп атат. Аны эл көрүп атат. Ошон үчүн кош бийлик орноп калганда туура, муну официалды мен баягы далилдеп бере албайм, бирок чындыгын түшүнүп атат. Ошон үчүн муну кыскартыш керек. Бул абдан актуалдуу маселе. Менимче 25 жылдан бери ушул башкаруу оптимизация боюнча реформа жүрүп келатат, бирок аягы жок. Бир маселе. Экинчи партиялардын көпчүлүгүнө ошо партиялар жөнүндөгү мыйзам күнөөлүү.
Ал мыйзам мындан 18-19 жыл мурун кабыл алынган. 1999 Аралдык жактан да ал эскирип бүттү. Ошол мыйзамдын 5-беренеси боюнча мен 10 кишини чогултуп алып бир партия түзүп алсам болот да. Ошондо мен кошуналар менен бир партия, кудас өгүм менен бир партия, кайын журтум менен бир партия, коллегалар менен ушундай башаламандык кеткенбиз. Шуну дайым айтабыз. Муну угуп да коюшпайт. И дагы айтып коеюн, мына бүгүнкү парламентте отурган партиялар, бүгүнкү ор кеңеште отурган партиялардын бүт бардыгы тең баш мыйзамды бузуп атышат. Анткени баш мыйзамдын 4-беренесинин 4-пункту боюнча бир дагы партия мамлекеттик мекемеде отурбаш керек. Окуп чыгышсын мына. Кечээ мен дагы жанагы августта башталган конституциялык реформага кирип ошондо да мен да айттым, алып таштабайсыңар деп. Алышпайт. Ал жерде турат. Мисалы үчүн партиялык тиги мамлекеттик мекемелерде, муниципалдык мекемелерде партиялык уюмдар иштебесин деп турат. Ошон үчүн мына ушуну биз карашыбыз керек. Бул экинчи, үчүнчү жоопкерчилик маселеси. Жоопкерчилик маселесин биз көтөрүп келатабыз. Жоопкерчилик кечээ болгон эмес, бүгүн да жок. Бул бир жак. Экинчи сөзүмдүн аягына чыгып коеюн. Жана шайлоо системасында мындай да. Кимдин колунда байлык болсо, ошонун колунда бийлик болот. Бул турмуштун мыйзамы. Мына биз 93-жылдан баштап баягы киргенде биз байлыкты эмне кылдык? Приватташтыруу жол менен бир гана 2-3 гана процент адамдын колуна өтүп кетти. Ошолордун ошо жүрүп отуруп, мына ошолордун колуна бийлик келди. Эми бизде Кыргызстанда ошол бойдон жүрө берсек баягы касталык бир система түзүп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн муну биз түп тамырдан карашыбыз керек. Жана эшмат ташмат менен алмаштырганда проблема чечилбейт. Коомду караш керек. Бир сөйлөм менен, Жеңиш мырза. Бир эле сөйлөм менен, бир эле сөз менен айткым келет да. Бүгүн ушундай бир заман болуп калды. Эжем айткандай, оозун кыйшык болсо да байдын баласы сүйлөсүн деген заман келди да. Ушу менен түшүнүктүү болуш керек. Бүгүн капчыгың барбы, таанышың барбы, бийлигиң, байлыгың барбы, сен эч качан жоопко тартылбайсың деген нерсе болуп калды да. Тилекке каршы. Анан эми жанагы үй бүлөлүк башкаруу деп бекеринен чыккан эмес. Бүгүн ошо айткандай эле Кыргызстанда бир саналуу эле бир үй бүлөлөр бар. Ошолор эле бири-биринен алмашып келатпайбы. Мына далил катары айталы, Бишкек шаардык кеңешинин депутаттыгына кимдер келди? Мурунку бийликте отургандардын неберелери, чөйрөлөрү келип атпайбы, туурабы? Андыктан ошо мен айтат элем, бүгүн ошо келе жаткан президенттик шайлоодо шайлоо мыйзамын деги эле шайлоо системасын толугу менен өзгөртүп, татыктуу бир президент келгенден кийин анан оңдойт деген үмүт бар элде. Эми аны убакыт көргөзсө өткөрө жатабыз. Мен кошумчалай кетчү нерсе, президенттик шайлоого СДПК партиясы ат салышпайт деп айтса туура болбойт. Ат салышууга биз да талапкерлигибизди жакын арада мүмкүн көргөзөбүз. Албетте, бул мыйзам ченемдүү. Бул мыйзам ченемдүү. Бирок биз колдон келишинче бардык кандидаттарга бирдей шарт түзүлүп берилиш керек. Ошого биз да барабыз. Муну мен баса билбей айтып коеюн. Рахмат. Суроолорго юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев, жарандык активист, коомдук ишмер Алга Кылычев, ошондой эле Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдохматов жооп беришти. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта болуңуздар. Күндүн окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Саат 9-дан 10-га чейин тыңдаңыз.